Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич. Салтка айланып калгандай коомчулуктагы актуалдуу болуп жаткан суроолорубузга жооп алсак, жакында эле укук коргоочу Турсунбек Акун сизге ачык кайрылуу жасап, анда негизинен укук коргоочу Азиза Абдирасуловага байланыштуу маселе көтөрдү. Ал Абдирасулованы белгисиз бирөөлөр аңдыганынан улам чет жакка чыгып кеткенин айткан. Ушул маселе боюнча сиздин комментарий. Азиза Абдирасулованы эч ким аңдыган жок. Бирөөлөр аңдып атыптыр деп 10-15 жыл мурун айтса, чын эле го деп эл ишенсе болот эле. Азыркы технология заманында аңдыган шектүүлөрдү, автомобилдерде эң кур дегенде смартфонуна тартып алып, тийиштүү органдарга же соц тармактар аркылуу ачык эле коомчулукка жарыяласа болот эле да. Муну жөн гана саясат кылышууда. Бул саясатына өздөрү эле ишенбесе эч ким ишенбейт. Азиза айымга эч ким тийбейт. Bir tal çaçı түшпөйт. Акыры бир күн келет. Ага эч кандай коркунуч болбой эле ээн эркин көчөдө басат. Ошондо эл алдында өз эле уят болот. Саясат кылбай жөн эле келе берсин. Өлкөбүздө адам укугу сакталат. Ага өзгөчө маани берүү мамлекеттик саясаттын эң орчундуу багыттарынын бири. Анан эле адам укугун коргоо дегенде айрым укук коргоочулар кайсы бир моралдык ченемдерден чыгып кетишпесе дейт элем. Bizde demokratiya бар. Açık сүйлөгөнгө менин да укугум бар. Мен курултайда жөн гана алар донорлордон эбегейсиз көп акча алып жатышкандарын, жалган отчет берип донорлорун алдап жаткандарын эле айттым. Мисалы, милициянын жооптуу кызматкери кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда кайсыл бир кылмышкердин колунан мыкаачылык менен өлтүрүлсө, ага жетиштүү далилдер болуп турса, адам укугу деп эле ал мыкаачыны коргоого алуу канчалык туура? Албетте эл аралык ченемдер, талаптар боюнча алардын да укугу корголушу керек. Бирок бул айдан ачык кылмыш жасаган мыкаачыны каратып туруп эле коргоого алуу менен барабар да. Анан алардын сотуна катышып коюп эле биз адам укугун коргоп жатабыз деп отчет бере беришет. Карапайым калктын укугун коргосо биз да сүйүнөт элек. Донор болуп акча бере албасак да кош колдоп колдойт элек. Мен дайыма айтып келем. Кыргызстанда адам укуктары сакталат, сөз эркиндиги да бар, каалаганын айтышсын. Азыр дагы кайталайм, мыйзамсыз иш-аракеттер менен мамлекеттик тийиштүү органдар күрөшүп келишет. Алардын көз жаздымынан байкалбай өтүп бараткандары болсо, журналисттер, укук коргоочулар далилдери менен айтып чыгышсын, коррупция менен күрөшкөнгө жардам беришсин. Буга эч кандай чектөө жок, тескерисинче бизге жардам болот. Жарандарыбыз жүйөлүү сын пикирлери менен каалаганын сындай берсин. Болгону жалган жала, ушак айың же далили жок эле бирөөлөрдү каралоо жол бербейли деген эле кеп. Калп эле сөз эркиндиги, адам укугу деген шылтоолорго жамынып алып, тымызын элди дүрбөлөңгө салып, баш аламандыкка чакырык жасагандарды токтотушубуз керек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы мыйзамдагы уруу аталган кылмыш чөйрөсүнүн лидерлеринин бири Камчы Көлбаевди жок кылуу чечимин өзү кабыл алганын билдирди. Ушул операция боюнча сизде маалымат бар беле? Чынында эле кандай болду эле? Бул боюнча ал жогорку окуу жайлардын мугалимдери менен болгон жолугушуусунда сүйлөп жатып айтканын көрдүм. Билдирүүнүн видеосун көрсөңүздөр, ал орус тилинде сүйлөп атып айткан. Орус тили анын эне тили болбогондуктан оюн жеткиликсиз айтып алды. Ал эми жогоруда айтылган окуяга келсек, чындыгында эле ошол күнү маалымат түшөрү менен ошол кездеги башкы прокурорго чалып, окуя болгон жерге тез арада барып, дыккат карап, мага ыкчам маалымат бериңиз дегем. Ал окуя болгон жерге аскер прокурору жана тиешелүү кызматкерлери менен барып, жеринде текшеришип, Камчы Көлбаевди кармоого аракет кылышканда, ал тараптан анын жан сакчылары тараптан куралдуу каршылык болгон. Атайын кызматтын аскерлери өз өмүрлөрүн сактоо үчүн каршы ок чыгарууга мажбур болушкан. Натыйжада кылмышка шектүү ошондон улам каза болуптур деп маалымат берген. Башкача айтканда, кызматкерлер өздөрүнө берилген ыйгарым укуктардын, мыйзамдардын чегинен чыгышкан эмес. Кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мыйзам жана инструкция бар. Ушул мыйзамдар иштеген. Бул мыйзамдар эч кимдин буйругусуз аткарылат. Камчыбек Кыдыршаевич ушул жөнүндө орусча сүйлөп жатып толук жеткире айта албай калган. Бул мыйзам бардык өлкөлөрдө колдонулат. Бул дүйнөлүк практика. Кылмышка шектүүлөр куралдуу каршылык көрсөтүп атса, биз кылмыштуулукка каршы күрөшүп келген аскерлерибиздин өмүрүн тобокелге сала албайбыз да. Андыктан бул жакта эки ача пикир болушу мүмкүн эмес.
Жаңы жылдык эс алуу күндөрүндө сиз Россиянын Алтай крайындагы Манжирок курортуна барганыңызда, жакынкы аралыкта биздеги 3 чокуу лыжа базасын курууга сынак жарыяланарын Facebook баракчаңыз аркылуу билдирдиңиз. Ушул сапарыңыз тууралуу айтып өтсөңүз. Ооба, 2 күн Алтайдын Миңжүрөк курортунда болдум. Ал жака барганымдын себеби жөн гана эс алып келүү эмес, лыжа базасынын курулушун өз көзүм менен көрүп таанышуу болду. Декабрь айында архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаевди 3 кызматкери менен Франциянын белгилүү Куршевел лыжа базасына жибердим. Аларды ал жака бардык чыгымдарын демөөрчүлүк фондуман төлөтүп, курортту толук изилдеп маалымат алып өз көзүңөр менен көрүп келгиле деп жибердим. Алар барып келгенден кийин көздөрү ачылды, жаңы идеялары пайда болду. Өзүңүздөр билгендей, өлкөбүздө кышкы туризмди өнүктүрүүгө чоң түрткү бере турган дымактуу ири долбоорду баштоонун алдында турабыз. Бул 3 чокуу атылган лыжа комплексин куруу. Эгер азыр айтылуу касиеттүү ысык көлдө кумтөр бүтүндөй мамлекетте багып жаткан болсо, бул курорт экинчи кумтөр болот. Тамчы аэропортунун айланасында жүрүп жаткан курулуштар 3-чү кумтөр болот. Кызыл Омпол 4-чү кумтөр болуп, мамлекетибизге миллиарддаган долларды берет. Ошондуктан 3 чокуу курорту башталышы гана. Жогоруда айткан Миңжүрөк курорту жаңы салынган эс алуу жайы экен. Жарымы курулуп бүтүп калыптыр, калган жарымы курулуш стадиясында экен. Мага ал жакта инфратүзүм, тейлөө жагын жолго коюу, конок үйлөрүн куруу жана жайгаштыруу өңдүү маселелерди жеринде көрүү маанилүү болчу. Азыр эми башка архитекторду башкылап, курулушчуларды төш кылып ал жака да жөнөтүп жатам. Барып өз көздөрү менен көрүп келишсин. Биз ири долбоорду ишке киргизгенге чейин дүйнөлүк тажрыйбаны толук иликтейли. Алардын кемчилиги болсо биздин долбоорду ишке ашырууда ошол кемчиликтерди кетирбейли. Артыкчылыктарын өзүбүздүн долбоорлорго кошолу деп атабыз. Ошондуктан жакынкы алыскы мамлекеттерде лыжа базаларын жакшылап иликтеп, өз көзүбүз менен көрүп келип, жети өлчөп бир кеселедип дүйнөлүк тажрыйбаны карап жатабыз. 3 чокуу боюнча айта турган болсок, бул долбоор Кудай буйруса Борбор Азиядагы эң узун трассага ири лыжа комплекс болот. 3 трассанын жалпы узундугу 250 чакырым болот. Дүйнөлүк масштабтагы мелдештерди өткөрсөк болот. 2026 жылы Жыргалаң тарабындагы трассасын ишке берсек, 2027 жылы Ак Булак жагындагы трасса бүтөт. 2028 жылдын декабрында буйруса Боз Учук тараптагы 3-чү лыжа трассасы колдонууга берилип, 3 чокуу трассалары бири-бири менен биригет. Ошентип Орто Азиядагы эң ири лыжа курорту бизде болот. Ал эми жалпысынан бул долбоордун инфраструктурасы толугу менен 7-8 жыл аралыгында бүтөт деп турабыз.